Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Өнөрүм өмүр шеригим телекөрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы өзгөчө талант, алыскы Нарын облусунун Жумгал районуна караштуу Баш Кууганды айылынын тургуну, сүрөтчү, кол өнөрчү десек болот. Мына ушул мырза тууралуу кененирээк маалымат беребиз, анткени чыгармачылык жолу өзгөчө. Саламатсызбы, Максат мырза? Бүгүнкү биздин каарманыбыз Максат Самидинов мырза негизи эле бир өзгөчө талантка бай десек болот. Сүрөттү мыкты тартат, бир эле кол өнөрчүлүктө кагаз менен гана иштебестен жүндүн жардамы менен көптөгөн портреттерди дагы өзгөчө жаратат десек болот. Негизи эле сиздин чыгармачылыгыңыз менен жалпы эле биз көрүүчүлөр менен бөлүшкүбүз келди. Бул көрсөтүүбүз Өнөрүм өмүр шеригим деп атайын ушу өзүңүздүн өмүрүңүзгө шериктеш болгон ушул өнөрүңүздү чагылдырып берүү. Бир гана кол өнөрчүлүктөн сырткары дагы негизи эле буга чейинки иш аракеттериңиз жөнүндө токтолуп кетсеңиз. Кол өнөрчүлүктөн тышкаркы менин негизги кесибимдин бири болуп ошо мугалимдик кесип. Учурда Баш Кууганды айылында Шатман Садыбакасов орто мектебинде көркөм өнөр технология сабагынан берип эмгектенем. Андан тышкары көптөгөн Кыргызстандын ичиндеги кол өнөрчүлүк боюнча уюмдарга мүчөмүн. Чет мамлекеттен дагы ошо Казакстан мамлекетинин ошо этно дизайнерлер бирдийлигинде даякта да мүчөмүн. Учурда мен көбүнчө ошо кийизди, жүндү көркөм иштетүү боюнча жасалга колдонмо өнөрү деп коет. Жасалга колдонмо өнөрүндөгү бирден бир көп кеңири жайылган, кеңири байыркыдан бери колдонулган ыкмалардын бири ушу жүндөн жасалган буюмдар. Биздин ошо ата-бабаларыбыздын, кыргыздардын турак жайы дагы ошо жүн кийизден жасалып келген. Боз үйлөр кийген кийимдери дагы ошол койдун жүнүнөн жасалып келген көпчүлүк учурда. Ар бир кыргыздын канында ошо жүндүн касиети, жүндүн жылуулугу бар десек болот да. Кийиздин өзүнүн жаралуу тарыхы керек болсо ушу уламыштар айтылып жүрөт. Ушу байыркы адам баласы кийизди колдончу эмес экен, бирок кой бакчы деп айтылат да. Анан ошо койдун жүндөрүн кыркып тала түскө таштай беришчү экен. Анан ошо табигый бир нерселердин таасири алдында жаан чачын жаап шамал болуп, анан ошол адам баласы таштаган жүндөр тапталып отуруп, анан ошо кийиз деген уникалдуу материалга айланыптыр да. Анан ошол адам баласы өтүп баратып, ошо кийиз таштап салган жүндөрүн башкача өзгөчө бир нерсеге пайда болуп калганын көрүп, анан кармап көрүп, бул нерседен ушундай пайдалуу адамга жылуулук берген бир нерсе жасаса болот экен деп ошо уламышта ушундай айтылат да. Максат мырза, сиз жөнүндө мына ушул интернет булактарында да атайын өзүңүздүн ушу кол өнөрчүлүгүңүздү чагылдырып келген булактарга таянсак, укмуштуудай бир көз жоосун алган керемет сүрөттөр бар экен да. Кызыккан жерибиз мырзалар тарабынан мына ушул жүндү иштетүүдө, буну колдонууда мындай сейрек кездешет десек болот да. Көбүнчө айымдар бул нерсеге басым жасашат да. Анан сиз мына ошо эркек болуп туруп айымдарга ар кандай багытта дагы үйрөтүп келеткенсиз. Мындай өзгөчөлүгү кантип кызыгып калдыңыз? Бала кезде үйдөн чоң энелерибиз, өзүмдүн тайнем ошо кийизге жакын, боз үй кармаган кишилер болчу. Анан бизди кошо аралаштырып кийиз тептирип, жана кой кырктырып, ошо жүндү боёо ыкмаларын кошо аралашып эле бала кезден жүрчүбүз. Анан чоңоюп жетилип мектеп уясынан учкандан кийин ушул кесипти аркалап, сүрөтчүлүк кесипти аркалап, ушу педагог Караколдо Касым Тыныстанов атындагы мамлекеттик университетинин көркөм графика жана модельдештирүү факультетинде тапшырып, ошол жерден атайын ошо сүрөт боюнча билим алдым.
Анан ошол бала кездеги жанагы тайнебиздин жүндү иштетүү ыкмалары, ошол кездеги жүндү боёо ыкмалары сүрөтчүлүк кесип менен өзүнөн өзү мындай айкалышып калды да. Анан баштапкы менин эмгектерим ушу май боектор менен, кадимки эле акварель боектор менен, гуашь, карандаш, ошо академиялык сүрөттөрдү тартып иштеп жүрчүмүн. Анан ушу жүн дүйнөсүнө кайрылганыма бир 12-15 жылдын тегереги болуп калды. Мен ошо өзүмдүн чыгармачылык кол жазмамды, жолумду ушул жүндөн таптым да. Анан жүн менен улам иштеп отуруп, ушу жүндүн уникалдуу касиети улам ар бир иш жасаган сайын ачыла берет да. Жүндө бир эле учурда ошол көркөм сүрөт искусствосунун бардык жанрларын бир эле материал ичине камтый алат экен да. Мисалы биз жүндү суюк кылып сүрөт түшүрсөк, бул ошол акварель менен иштелген сүрөттөй болуп калат экен. Жүндү эгер биз коюу кылып, калың кылып салсак, анда май боек менен иштелген сүрөткө окшошуп калат экен. Эгер биз жүндү тоголоктоп киргизип, атайын аспаптарды колдонуп көлөмдүү нерсе жасасак, бул скульптура болуп калат экен. Ошол жүндүн касиети ушул бир эле материал ошо бардык сүрөт искусствосунун ичиндеги жанрларды ичинде камтый алгандыгында экен да. Мен ошого аябай кызыгып, ошол себептен жүндүн мүмкүнчүлүктөрүн дагы чексиз тараптарын мындан ары да ачкым келет да. Нарын областы мына ошол жүн менен иштешүүдө өтө мындай чебер келишет да. Анткени мындай сапаттуу шырдактар дагы мына ушул областта көбүрөөк мындай чыгат десек болот да. Сиз мына ушул Жалал Абад жергесине кантип келип калдыңыз? Негизи эле мына ушул өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп үчүн келдиңиз да, Жалал Абад жергесине мурунтан эле ошо маалыматтарым бар болчу. Ушул кесиптештер Жалал Абад жеринен кол өнөрчүлөр менен байланыштарыбыз бар болчу. Көптөгөн эл аралык фестивалдарда бирге болуп жүргөнбүз. Жумакан эженин чакыруусу менен ал эже ошо өзүнө максат коюп, бизде дагы ушундай өнөр үйрөнгүсү келген кол өнөрчүлөр бар, ошого бизге атайын келип, ошо өнөрүңүз менен бөлүшүп кетиңиз деген максатта чакырган. Анан ошо чакыруунун негизинде келип калдык да. Жалпы эле биздин көрүүчүлөргө сиздин кол өнөрчүлүгүңүздү мындай тастыктоо үчүн бир сүрөт тартып берсеңиз, азыр сиз тартып аткан портрет кандай? Бул ыкма ошо фильцование ыкмасы деп айтылат. Кийиз жүндү көркөм иштетүү ыкмаларынын заманбап жаңы чыккан ыкмаларынын бири да. Көбүнчө бул ыкма менен ошо портрет жанрына басым жасайм. Өзүм ошо портретти жакшы көрөм. Бейне деп коебуз. Бул өтө ошо көркөм сүрөт искусствосунун жанрларынын ичиндеги эң жоопкерчиликтүүсү, ару татаал ушул да. Себеп дегенде ошо адамдын жан дүйнөсүн, бейнесин, ошо жашоо турмушун сүрөт аркылуу чагылдырып берүү өтө чоң жоопкерчиликти талап кылат. Мисалы, бак-дарактарды тартып койсок, бак-дарактар мен окшошпой калыптырмын деп айта албайт да аларчы. Адамды тартканда ошол менин кардарларым көбүнчө портреттерге буйрутма беришет. Ар кандай жанагындай маареке тойлорго ошо белек кылып алып баруу максатында кардарлар ошо той ээлеринин өзүлөрүнүн сүрөттөрүн жасатышат да мага. Биз эми той жандуу эл болгондуктан көбүнчө ошол юбилярлар, жанагы маареке өткөргөн инсандар, ошолорго бара турган жакындары, ушул мага коноктору портрет өзгөчө белек алып баргысы келишип, анан ошол портрет өзүнүн сүрөтүн ар кандай мазмунда жасатышат да. Мисалы 60 жылдык, 70 жылдык болуп кете берет. Ошо жаш өзгөчөлүгүнө жараша биз да ошо кардарлардын көңүлүнө ылайыктап сүрөттөрдү ошо ак кийиздин бетине жүндүн жардамы менен түшүрөбүз да. Уникалдуулугу бар экен, өзгөчө белек болот экен, эми адам улам жаңы нерсенин артынан кубалайт го. Узакка да сакталат, Узакка сакталышына ошо биз кепилдик беребиз, анткени ошо жанагы көбүнчө кардарлар ушу жүн табигый болгондуктан муну ар кандай жанагы күбөлөр, курт кумурскалар жебейби деп сурашат. Анан биз ошо жүндү боеп атканда атайын күбө жебей турган атайын бир
каражаттарды колдонуп коебуз да. Ошонун негизинде анан кийиз деле өзү деле көп сакталат эгер туура сактасачы. Канча кылымга арткан ала кийиз шырдактары азыркыга чейин элибиздин арасында көргөзмөлөргө коюлуп конкурстарга катышып жүрөт да. Ошо байыркы боз үйлөрүбүз бар азыр. Ошо илгерки апаларыбыз жасап калтырып кеткен шырдактар бар. Мен атам Сайнединов Абласан ушул өмүр бою мектепте көркөм сүрөт чийүү сабактарынан берип эмгектенди, ошо өзүбүздүн айылда эле. Анан ал киши ошо өзү бүткөн окуу жайга мени алып барып тапшырткан да. Анан ошо бала кезден эле биз эки тараптан тең, апабыз тараптан дагы тайларыбыз дагы усталар бүт бардыгы. Атам тараптагы бардыгы деген уста кишилер болгон да. Ошолордун баягы кыргызда айтат го, канда бар нерсе деп, кандагы бар нерсе. Ошо табигый Кудай берген таланттан тышкары анан кошумча билим дагы алып келебиз да. Атайын жогорку окуу жайды бүтүрдүк. Курстарды окуйбуз жылда. Азыркы заманда билимди жаңыртып турбаса, билим эскирип кетет да бат эле. Сөзсүз. Бир кездерде мына ушул жүндү кайра иштетүү бир солгундай кеткен да. Анан сиз бул материалдарды каяктардан аласыз? Негизи эле bunun да бир өзгөчөлүктөрүн өзүңүзгө колдонсоңуз керек, Колдонгондо бул жүндөрдү азыр бардыгы даяр. Боёлгон жүндөр сатылат. Килограммдап, граммдап. Кийиздер да даяр. Биз жаңы ушул ишмердүүлүктү баштап атканда мындай даяр нерселер жок болчу да. Көбүнчө ошо айылга келип эски кийиздерди сурап апалардан жарабай калган, мага бериңиз, мен кесип ошол бөлүкчөлөрүнөн ушундай панолор жасайт элем деп сурап, ак койдун жүндөрүн алып анан өзүм боёгон күндөр көп эле болгон. Мисалы мага кызыл жүн керек болсо, кызыл боёкту алып анан жүндү өзүм үй шартында эле боеп алчумун да, өзүмө керектүү өлчөмдөчү. Азыр болсо бардыгы өнүккөн заман. Кол өнөрчү адамдардын көпчүлүгү баягы жараксыз буюмдарды кайра жаңылап бир сонун пайдалуу нерсеге алып келишет да. Мына ошолордун эле бири экен да сиз колдонуп жаткан нерселер. Портретти мисалы үчүн жогоруда айтпадыңызбы, мына ушул эле жүндөн адамдын портретин тартам деп. Канча убакыт талап кылынат? Буга чейин канчага чейин ушундай портреттерди тарттыңыз? Жүн менен портрет жасоо жанрына мен эң алгачкы портретим ушул Сүймөнкул Чокморовдун портрети. Таттуу Турсунбаева, анан Чыңгыз Айтматов үчөөнүн жасагам да алгачкы портреттерим. Ошол эксперименталдуу ушул ыкма менен портрет жасаса болобу болбойбу деп суроо пайда болуп, анан бул ошо сүрөтчүлүк билимим бар болгондуктан боёлгон жүндөрдү ошо боёктордун ордуна көрүп, анан мунун атайын өзүнүн ийнесин ошо кыл калемдин ордундай сезилди мага. Анан баштапкы өзүм муну үйрөнгөндө мен Оймо деген эл аралык фестивалдан ушул ыкманын өзүн үйрөнгөм да. Акы төлөп ошол жерден чеберчилик сабактан бир кол өнөрчү эже мага сабак өткөн. Ал эже ошо мындай жүз арчынын бетиндей болгон кийиздерге оймолорду ар кандай жаратылыштарды түшүрөт экен. Анан ошо эже менен 2 күн чогуу иштештим. Анан ал эжеден сурадым, мен ушул ыкма менен портрет жасаса болобу деп. Анан ал эже ошо кыйын болуп калат го, эми жасап көрө элекпиз. Оор болуп калат го, бул ыкма өтө оор деди. Кийинки жылы эле кайра ошо Чокморовду, Айтматовду жасап келдик. Андан кийин Чыңгыз Айтматов атындагы мамлекеттик жаштар сыйлыгын алдым. Ошо Чыңгыз Айтматовдун портретин 2 метрлик кийизге биринчилерден болуп түшүрүп, ошондо 2014-жылы ошол сыйлыкты алдым. Анан шыктануу пайда болуп, андан кийин жанагындай жеке кардарлардын портреттерин буйрутма катары алып баштадым. Биринчи өзүмдүн жакындарым жасап көрдүм. Маркум атамдын портретин жасадым. Атактуу инсандарды да буйрутма берип жасатып башташты. Ошо азыр жакында эле композитор Муратбек Бегалиевдин портретин жасап ошо өзүнө тапшырдык өз колубуз менен. Анан кайра Муратбек Бегалиев кайра ошо өзүнүн портретин жасалышына кызыгып, Кытай Республикасында ушун композитор досума бараттым эле деп кайра мага композитор досун буйрутма берип өзү ала кетти да ал жака. Негизи эле мына ушул кол өнөрчүлүгүңүзгө токтолгум келип атат кайра эле.
мына ушул нерселерди тартып жаткан мезгилиңизде адамга бир кандайдыр бир эргүү келсе керек. Сизге кайсыл учурларда бир кандай мезгилдерде тартасыз? Бир убакыт болсо керек өзүнчө. Же кээде тарта албаган деле бир кыйынчылык учурда жаралабы? Сөзсүз да эргүү болмойн эч кандай чыгарма жаралбайт. Анан өзгөчө бул портрет жанрында жана татаал деп айтып атпаймынбы? Ошол мисалы мен көбүнчө Сүймөнкул Чокморовду, Таттуу Турсунбаеваны жасаганда аябай чоң эргүү алам да. Анан алар мындай сулуулуктун эталону сыяктуу да. Ошо экөөнү жасагандан кийин калган портреттерди жасоо мага оңой болуп калат да. Ушул эле аркабыздан көрүп атабыз. Булар деле сиздин колуңуздан жаралгандар да, мына карайлы бир азыркы күндө ар бир кабинеттерде өзүнүн илинип калды десек болот. Канча убакытта мына ушуларды тартып жасадыңыз? Илбирстер ошо Атайын Ысык көл областынын Жети Өгүз районунда өткөн Илбирс фестивалына арналып жасалган да. Ошол фестивалга көргөзмөгө алып бардык муну. Ошо Жети Өгүз райондук администрациясы тарабынан ошо алар суранган ушундай илбирс жасап кел биздин ошол фестивалга депчи, эгер кардарлар чыкса ошол жерден сатып ээсибиз, эң башкысы биз көргөзмө койсок депчи. Анан ошо эки илбирс ошондо жасалган. Тиги аргымак болсо ал ошол динамика, күч кубатты, келечекке умтулуунун символу катары жасалып атат. Мына бир канча жылдан бери мына ушул эле чыгармачылык менен келатыпсыз. Анан эң алдыга жетишкен жакшы бир ийгиликтериңиз кандай болду? Сыйлыктарыңызга токтолуп кетсеңиз. Эң кийин ошо Кыргызстан кол өнөрчүлөр коомуна бир нече жолу алардын Шырдак фестиваль көргөзмөсүнө Заманбап Шырдак деген номинацияда жеңип алгандан кийин ошол Кыргызстан кол өнөрчүлөр коомуна мүчө болдум. Удаалаш эле Алматыга барып, Алматыдан ошо чеберчилик сабак алматылык кол өнөрчүлөргө сабак өткөндөн кийин алар дароо эле ошол чеберчилик сабактын негизинде ошо Казакстан этно дизайнерлер бирлиги бар экен, өтө чоң уюм экен. Ошого мүчөлүккө кабыл алышып өзүлөрүнүн төш белгисин анан күбөлүгүн тапшырышты. Анан удаалаш эле Астанадагы кол өнөрчүлөрдүн форумуна Атайын чакыруу менен бардык. Ошол жерде Евразия дизайнерлер союзунун төрагасы ошол жерде экен. Анан менин иштеримди, көргөзмөлөрүмдү көрүп, маалымат алып, анан ошол бардык критерийлерге жооп бергенине байланыштуу ошо Евразия дизайнерлер союзуна мүчөлүк күбөлүгүн алдым. Каксарс ЮНЕСКО дүйнөлүк уюм менен биргелешип, жана Ичкап деген Кореяда компания бар. Ошол Кыргызстанда чоң конкурс жарыяланган. Кол өнөрчүлөрдү Кореяга алып барып, Кореянын дизайнерлеринен Атайын курстардан өткөрүү боюнча. Кыргызстандан 10 кол өнөрчү тандалып, 10 күндүк курска ЮНЕСКОнун каржылоосу менен Түштүк Корея мамлекетинин 3 шаарында болуп, дизайнерлердин Атайын курстарынан, окууларынан өтүп келдик. Бүгүнкү күндө мына жаштарга мына өзүңүздүн мына ошол тажрыйбаңызды бөлүшүп, балдарга окутуп келатыпсыз да. Негизи эле жаштардын бүгүнкү күндөгү кызыгуусу кандай? Мына ошол сиз азыр өркүндөтүп келаткан кол өнөрчүлүктүн мындай эртеңки келечеги мындай мындан дагы алдыга жылат деген бир ишенич барбы? Учурда өзгөчө таланттуу балдар, кыздарыбыз бар да. Азыр мен мектепте ийрим жетектейм сүрөт. Ошол жерде мектеп бир айылдын ичинен эле ошо таланттуу балдар бар да. Мындай канында бар, жанагындай каны кайнап турган, сүрөт тарткысы келген ушундай балдар жок эмес. Сөзсүз түрдө бар. Болгону аларга ошо туура багыт берип, салттуу кол өнөрчүлүктү өзүнүн эрежелерин жоготпой туура алып кеткенге, багыт бергенге ошол мугалимдер аз да, тескерисинче. Биз айтышыбыз мүмкүн, азыр жаштар кызыкпайт, анан эчтеке телефондон башка эчтеке кызыкпайт деп кызыгышат, бирок биз жалпы коомчулук биз деген багыт бере албай атабыз аларгачы. Эгер биз алардын баарын башын бириктирип туруп, колдоруна кыл калем карматып, ушул сырдуу өзүнчө искусство дүйнөсүнүн түпкү тамырына, маңызына жеткиликтүү кызыктыра алсак, биз өзүбүз кызыктыра албаганыбыз үчүн алар кызыкпай атат да. Анткени биз аларга багыт бербесек, алар деген жүрө беришет да, телефон көрөт, башка нерсе кылышат.
Ошон үчүн биз республика боюнча бардык мектептерде жанагындай сүрөт иримдерин кол өнөрчүлүккө багытталган ошо телефондон баланы жулуп алып ошо өнөр дүйнөсүнө алып келүү бир өзүнчө программаларды иштеп чыгышыбыз керек, долбоорлорду иштеп чыгышыбыз керек, каржылоо атайын жанагындай заманбап технология менен айкалыштырсак кызыгат да. Сөзсүз түрдө жашоодогу бир көрүнүштү чагылдырып мына ушундай сүрөткө түшүрүүнүн алдында сөзсүз түрдө сиз калем менен тартып алып анан жүн менен үстүнөн иштейт окшойсуз. Портрет жанрында көпчүлүк портрет деген оор, анан биринчи биздин бетине ушундай түшүрүп алыш керек да сүрөтүнчү элести. Бул кыздын сүрөтү. Фото сүрөт аркылуу же ойдо элестетип түшүрүп алыш керек, анан үстүнөн жүн менен ушу атайын иненин жардамы менен бекитилет. Бүткөндөн кийин үстүнөн кайра буу менен басып койсо ала кийиздей болуп ширелишип астына кирип калат да, бекем болупчу. Мына ушул эле чыгармачылыгыңыз кийиз же болбосо ушу жүн менен гана иштебестен от менен дагы, түтүн менен дагы бир өзгөчө бир касиетти чагылдырып бердиңиз да. Бул ушул нерсеге дагы токтолуп кетсеңиз, бул кандай кылып үйрөнүп калдыңыз? Ал жөнөкөй эле түтүндөн бир сүрөттүн көрүнүшүн жаратуу бир топтатаа болсо керек. Сүрөт тартууда негизи ошо сүрөт тартуунун ыкмасын, сүрөт тартуунун эрежелерин атайын билими бар киши баардык ыкманы эле колдоно биле алат да. Анан болгону сүрөтчүлөр деген ошо өзүнө жаккан жанрды гана тандап кетишет да. Көпчүлүк учурда ошо эгер атайын билими бар болсо, түтүн менен болобу, кирпичтин сыныгы менен болобу, бор менен болобу, баткак менен болобу, баардык нерсе менен сүрөттү тарта билет деп ойлойм да, баары элечи. Эң башкысы кыймыл токтобош керек. Бир эле жерге кактап тура берсеңер кечке, ошол жер күйүп кетет да. Ама балдар менен иштеп атканда мектеп жашында учуна кармай бешет, анан кагаз тутанып кетет. Күлкүлүү учурлар болот. Паника болушат, жерге ташташат, тепкилешет. Сөзсүз үйлөп өчүрөбүз. Бизге керектүү так түштү азыр. Керектүү так мындай өзүнчө эле бир керемет, бир сыйкырдуу оттенактар пайда болду да. Анан бизге керектүү нерсени өчүргүч менен тартып алсак болот. Сүрөт тарткан билген кишиге албетте жеңил болот. Мисалы мен азыр бир сызык менен арткы планда турган тоолордун ак мөңгүлүү учтарын көрсөттүм да. Сөймөй менен да иштесе болот. Эгер агышыраак так калтырганы келсе, сөймөй менен деле иштей берсеңер болот. Кыргыздын улуттук боз үйүн түшүрүп атабыз. Жайлоодо. Көп тийишпеш керек да буга. Көп кечке жакшы кылам деп чукулап анан көп бир элементтерди түшүрүп тарта бербей, мындай минималдуу чийин менен максималдуу мазмунду беришибиз керек да. Кааласак бул жерге мындай тоголок түнкү ай кошуп койсок болот. Айдын ордун чаптап кетсе да болот да, жана экинчи ыкмасында көрсөтүп берем аны. Бул бүттү деп эсептесеңер болот. Жөнөкөй түнкү көрүнүш. Жана айтып аткан лак, чачка чачкан лак менен эле алысыраак турмай фиксация кылып мындай. Бул сүрөт корголуп калды да. Сүрөттү бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө айнек алкакка салып койсок, композициялар мындай кийим кийгендей болуп толукталып бүткөн иш болуп калат да сөзсүз түрдө. Муну даяр илип коесуңар, кандай интерьер болбосун сөзсүз көрүп берет. Муну тартканды көрө элек кишиге көрсөтүп туруп, бул эмне менен тартылыптыр деп суроо берсеңер, таппайт да эч качан. Акварель деп айтат, же болбосо уголь деген каражаттар бар, көбү ошо менен тартылыптыр дейт. Өтө чоң кызыгуу пайда болуп, ушул ыкма менен иштеп баштадым.
ар кандай өзүмдүн композицияларымды түзүп көрдүм. Мектепте кружоктун программасына киргизип окуучуларга үйрөтүп баштадым. Район ичиндеги жалпы билим берүү мекемелериндеги сүрөт сабагынан берген мугалимдердин баарына мастер-класстарды өтүп баштадым. Ушу түтүн ыкмасы боюнча жайылтыпчы баарына. Баардан сырткары мен интерьерный дизайнга кызыгым. Жана эски байыркыдан калган издер деп коебуз, ошо эски жарабай калган сарайларда жаткан бир буюмдарды чогултуп, комуздар, шырдактар, ошо бир эски шырдакты алып, анын үстүнө ошо аны жууп тазалап туруп, анын үстүнө акрил краскалар менен Таттуу Турсунбаеванын портрети тартылды. Анан кийин Жумгал районунда райондук кинодирекция, кинотеатр, Таттуу Турсунбаева атында кинотеатр бар. Ошол кинотеатрдын базасында кыргыз этно кинозалын ачтык. Кыргыз этно кинозалында ошол кыргызча жасалып, ошол эски шырдактар, эски боз үйдүн элементтери баары коюлду ичине. Эски бешик, ошо кино көргөнү, бала менен кирип калгандар баласын бөлөп койсо болот. Жерге ошо салттуу кинозалдагы креслолор эмес, шырдактар, көлдөлөңдөр салынып, улгайган апаларыбыз, аталарыбыз келсе, ошо буттарын жайып түзө отуруп көргөнгө ылайыкталган кинозал. Азыр ишке берилген, иштеп жатат, 15-20 кишиге ылайыкталган ичи. Балким сиздин чыгармачылыгыңызды жолдогон угул кыздарыңыздан чыктыбы, өзүңүздүн үй бүлөңүз жөнүндө, бир туугандарыңыз? Мен ата-энем өмүр бою педагог болуп иштешти. Учурда апам дагы деле мектепте иштейт, 70 жашта азыр. Жаш кадрлар мектепке келбегендигине байланыштуу азыр деле контракттын негизинде пенсия жашында болсо деле мектепте иштеп атат. Апам да оймочу, чиймечи, айылдагы шырдактардын баарын апам оюп берет. Өзү математик. Атам болсо сүрөтчү, мугалим болчу. Тайкелеримдин баары уста, өзүм 5 бир тууганбыз, 5 бир тууган улусумун. Бешөөбүз тең, баарыбыз тең чыгармачыл инсандарбыз. Усталар бар, карындаштарым ыр жазышат. Айыл жергесинде тынч болгондуктан чыгармачыл адамдын эргүүсүнө мындай оңоюраак келет да. Мага көп сунуштар келет, шаар жерине келип жашабайсызбы, айылда эмне жүрөсүз, ушундай өнөр менен сиздин ордуңузда болсом тияка кетмекмин, бияка кетмекмин деп жанагы. Анын сыры эмнеде? Андай нерселер болуп атат, бирок эгер мен башка балким кымгуутуураак бир шаардын машакаттары көп жерге барсам, чыгармачылыгым буулуп калмакпы деп ойлойм да. Мен эркин ошол тоонун арасында кааласам тоого чыгып кетем. Мен күч кубатты ошо өзүмдүн айылымдын тоолорунан алат окшойм да. Кызым Сайнидинова Нурсида баласынан да жана Сен мыктысың долбоорунун катышуучусу. Сүрөт тартып атайын президент жана өзүнө жолугуп президентке өзүнө белек берди да Нурсида. Ал да кол өнөрчү э? Ал да сүрөт тартат кол өнөрчүлүк боюнча. Ошо кызым жолумду жолдоп атат азырынча. Ошо бир кызыбыз бар. Келинчегим аябай жардам берет, колдойт менин чыгармачылыгымды. Үй бүлөдө эгер чыгармачыл адамга үй бүлөдө колдоо болбосо, чыгармачылык эч качан өспөйт да. Рахмат, Максат мырза, көрсөтүү жыйынтыкталып баратат. Мына ошол сиз тартып аткан портретке кичине өзүңүздүн бир оюңуз менен бөлүшүп кетсеңиз, кимди тартып атасыз? Балким өзүңүздүн оюңуздагы эле бир кыялдагы элес менен эле тартып атасызбы? Бул атайын деле бир белгилүү бир кыз эмес, бул болгону эле ошол бизде бар жана портреттин пропорцияларын үйрөнөбүз да, окуйбуз да, ошолордун негизинде эле мындай выдуманный образ деп коебуз, же болбосо ойлоп табылган бейне да. Бул карындашым же эжем же болбосо дагы бир инсан, балким бир көп кандайдыр бирөөлөргө окшошуп калышы мүмкүн кокустуктанчы. Чынында деген бул ошол жөн эле. Мен оюмда элестетип эле азыр отуруп силер менен сүйлөшүп атып, мындай кокустуктан эле жаралып калган бир образ болуп калды да. Рахмат сизге, ишиңизге ийгиликтер болсун. Дагы да чыгармачылыгыңыз өркүндөп өсө берсин.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин каарманыбыз кол өнөрчү, сүрөтчү, өзгөчө бир таланттарга бай, көптөгөн сыйлыктардын ээси Максат Самидинов мырза болду. Биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Кайрадан кийинки берүүлөрдө жолугушканча саламатта калыңыздар.